Баткен районунун Төрткүл суу сактагычына чөгүп жаткан баланы куткарам деп өзү дагы каза болгон 22 жаштагы жигит бир үй бүлөнүн жалгыз уулу болчу. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдирди. Эске салсак, 15-июнь күнү балдар аталган суу сактагычтын жанында жүрүшкөн. 20 жаштагы бала сууда сүзүп баратып чөгө баштаган. Жээкте турган 22 жаштагы жигит куткарам деп барып өзү кошо чөгүп кеткен. Аларды издөө иштерине 15 кечээ 34 куткаруучу тартылган. Биринин сөөгү кечээ 16-июнь күнү эртең менен саат 7:35-те, экинчисиники 7:55-те табылган. 22 жаштагы жигит Баткен облусундагы аскер бөлүктөрүнүн биринде келишимдик негизде кызмат өтөп жаткан ефрейтор болчу. Үй бүлөсүнүн жалгыз уулу эли. Кырсык болгон күнү досунун үйлөнүү тоюна келген. Жаштар көңүл ачуу үчүн суу жээгине барганда ал жерде бейтааныш 4 бала сууда сүзүп жүргөн экен. Бир маалда алардын бири сууга чөгө баштайт. Ошондо ефрейтор менен кошо анын эки досу жардамга барган. Алар чөгүп жаткан баланы жээкти көздөй алып келе жатып, бирок эмнегедир экөө сууга чөгүп кетишкен. Ал эми аскер кызматкеринин эки досу жээкке сүзүп чыгууга үлгүргөн дешти жакындары. Сууга чөккөн 20 жаштагы бала Самаркандик айылынан экени айтылууда. Ал эми ефрейтор Баткен шаарынын тургуну болгон. Маркумдардын сөөгү кечээ 16-июнда жерге берилди. Маалымат Булагы Спутник KG сайты.